Урматтуу бекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ардактуу машина айдоочулар дейбизби, таксисттер дейбизби, жалпы эле элбиз. Алла Таалам баарыбызга бир өмүр берген. Ошол өмүрдү сактаганга жооптуу кылган. Биздин шариятыбыздын максаты, аалымдарыбыз айтат, бешөө дейт. Динди сактоо, акылды сактоо, ден соолук, өмүрдү сактоо, мал мүлктү сактоо, насыл, урпакты, абийирди сактоо дейт. Ушул жерде жанды сактоо туугандар, бул шариятыбыздын максаты бул. Ден соолукту сактоо шариятыбыздын максаты. Тилекке каршы акыркы учурларда жол кырсыктары өтө көп катталып атат. Болгондо дагы ымыркайлар дүйнөдөн кайтып атат. Бир семья дүйнөдөн кайтып атат. Туугандар, ушул жердечи бул баарыбыздын жоопкерчилигибиз. Бир эле молдокенин же болбосо мына гаиде иштеп аткандардын, булардыкындай эле эмес. Ар бирибиз ушуга бир жоопкерчиликтүү иш кылайык. Аз дегенде күн сайын бир 10 кишиге айтып койсокчу, элибизге тез эле тарткан. Жаштарыбызга суранат эле. Кызу кандуулук айдап, катуу айдабасын, уктап калбасын. Ичип алып айдагандарга совсем өмүр бою айдатпай коюш керек ошолоргочу. Мен күбөмүн. 25 жыл мурда балыкчадагы авария. Бир үй бүлө өтүп кетти. Жолдун чекесинде турган машинени ичип алып барып айдап, ошол жерде бирөөсү аябай, бир баласы гана билбейм азыр барбы жокпу. Мен дем салып иши тирүү калган. Калган целый семья өтүп кетти. Туугандар, ай келиңиздер, биз кыргыз эли байыркы элбиз, түшүнгөн элбиз, сөздү уккан элбиз. Мынандай нерселерди кылбайлы дагы өзгөчө таксисттерге, жалпы бардык эле айдоочуларга келиңиздер туугандар, жол эрежесин сактайлы. Жан аманат. Биз кыямат күнү ушу жанга жооп беребиз. Өзүбүздү өлтүрсөк дагы жооп беребиз. Пассажир канча адамды салып алып же ошолордун өлүмүнө себепчи болсок ар бирине жооп беребиз. Ошончо туугандар, келиңиздер, ушуга биз бири-бирибизге кол кабыш кылып, мына ушу жол эрежелерин толук сактаганга аракет кылайлы дагы, буну башкаларга да жайылтайлы. Ар кимибиз досторубуз бар, туугандарыбыз бар, машина айдайбыз. Тез-тез бир жайылтып айтайлы дагы, ушундай кырсыкты азайтайлы. Кудай кааласа мамлекетибиз мынакей, мына ал Европадагыдай келечекте мына трассалар односторонний болот иншалла. Өсүп атат, жакшы болуп атат, туурабы? Иншалла. Бул дагы бир топ баягы немелерди, кырсыктарды азайтат экен да. Канча деген трассада Европада жүрдүк. Бардык односторонний. Өзгөчө мынакей Ош-Бишкек жолундагы, Ош-Бишкек Талас жолундагы, Нарын менен бул жактагы, Көл менен бул жактагы, учак менен трассада айдагандарга сураны ченем. Ошол жерде өзү мына кышында да кетиптап, жайында да кетиптап, эми инсан экен да, уктап кетет экен. Кээ бир таксисттер буяка келип эс албай эле кайра кетет экен. Ушундайлардан таксисттерден суранат элек. Эй тууган, өзүңүзгө райым кылыңыз. Ушул таксовать ушул кичине тыйын алып атасыз. Ошолорго райым кылыңыз. Ушулар аманатта, тойго кетип атат, жаназага кетип атат, ата-энесине зияратка кетип атат. Туугандар, мына нерсени биз акылыбыз бар да, гаишниктер жазып койгон 90-60 поворот болбойт, экерден копустук жерлер бар. Бардыгын булар изучать эткен. Булар ушу боюнча хадис. Вот ошон үчүн ошого биз баш ийип эле кечирээк жетсек деле эчтеке болбойт. Жан талашпай. Мени жарым саат кечирээк жетейли. Эчтеке эмес. Ушунчалык шашып атсаңыз, анда эртерээк чыгыңыз. Ошон үчүн келиңиздер. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жаруу болсун. Ушуларды иншалла карап туруп, иншалла биз аракет кылайлы. Омин, ушта кырсыктан Аллахым сактасын. Өзгөчө жол кырсыктарынан элибизди сактасын. Ымыркайларыбызды, кыздарыбызды, балдарыбызды, аталарыбызды, энелерибизди Алла Таалам сактасын. Ушу бардык ушу айдоочуларга Алла Таалам инсап, тоопик берсин. Жоопкерчилик менен айдай турган адал рызкы берсин. Ушу элдердин жаны, адамдын жаны аманат экенин сезип, ушундай иштей турган болсун. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن برحمتك يا رب. الله razı olsun.